Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Азаматтарга мен чоң ыраазычылык айтып, анан сунушум мындай да. Бизде канча жарандык коом бар, канча кыймылдар жүрөт, канча партиялар жүрөт. Ошонун баары ушул эл ынтымагына биригиш керек. Анан так айтып аткандагы Кыргызстанда жашаган бөлөк улуттар да алар дагы Кыргызстандын жараны, алар да ушул жерге келиш керек. Анан ошондо биз жалпы жыйынып туруп чечиш керек. Бийлик деген бул ким? Бийлик деген ошо элге кызмат кыла турган адамдар болуш керек. А бизде эмне болуп атат? Бийлик элди төөлөп тепсе атат. Биздин саясат таптакыр тескери жолго түшүп кеткен. Мектепте окуган балдарды сен мигрант болосуң деп тарбиялап атабыз. Өлкөнүн тагдыры ошолордо да. Биз ата-бабалар бизге мына жерди мурас кылып берген, а биз келечекке эмнени калтырабыз? Баарын сатып төөлөп тепсеп өлкөнү жок кылганга кетип баратабыз. Ошону ушул поколение, ушул муун биз жоопкербиз. Ошону мойнубузга алышыбыз керек. Улам төңкөрүш жасаган менен азыр айтып атат, эми 400 төңкөрүштү көтөрө албайбыз деп. Эгерде керек болсо 5-син да кылсак дагы биз кыргыз болуп кыргызча жашай турган жолго түшүбүз керек, башатыбызга кайтышыбыз керек. Биз ошону туура кабыл. Анан конституция өзгөргөндө баарыбыз көрүп турдук. Ой, билип туруп эле кечээ күнү унутуп калып атпайсызбы? Кимдерди алып келдик? Кечээ ким эле ушул кишилер? Мен алыс тиги ата-бабалардын тарыхын айтпай эле койгонбуз. Кечээ күнү унутуп калып атпайсызбы? Элибиздин памяти ушунчалык кыска болуп калыптыр. Кечээкүсүн унутуп калып эле мактап койсо мактап, жана демеде туура айтып атат. Фейктерди ечип эле баарыбыз эле монтип эле жинди болуп калдык, чынын айтканда. Сотко тиктелип отурабыз. Көчөгө кирип чыксаң камайт. Элге чогулуп айтсаң суракка түшөсүң. Биз ошону коркуп жашай турган эл эмеспиз да. Биздин ата-бабалар териликтей жер үчүн жанын берген. А биз болсо 100 гектар жер берип койдум, анан кийин ой соромаса айтып 50 гектар бердим деген кишилерди бийликке коюп алып, мына өзүбүз күнөөлүүбүз. Ошон үчүн менин сунушум ушу. Бүт бар коомдорду ушу эл ынтымагына чакыралы, биримдикке келели да, чоң жыйын өткөрүп, ата-бабалардын салты менен эле чечели. Шайлоо системасын таптакыр жокко чыгарыш керек. Бул деген только акчалуу киши шайлайт деген система. Биз мына 9 партия биригип шарт кеңешке барып мына системанын өзүн жокко чыгардык. Булар айда жоктон чыгып атат. А бул менин айтайын дегеним мындай. Ар бир айылдын, ар бир шаардын, ар бир райондун көйгөнүн билген ошол жерде кадыр баркы бар, кыз болобу, аксакал болобу, жаш балабы бар. Ошону эл мына биздин немеге ушул жарайт деп. Мен сунушум ошол. Мен жана 9 партиянын атынан сүйлөп коеюн, ошо эл ынтымагына ошо 9 партиянын ичинде кошуп атабыз. Булардын алып бараткан ишин туура көрүп, койгон талаптарын туура көрүп. А сиз туура айттыңыз, кайталанууда талап коелду. Талап коердо кайсы талаптарды койсок, тоо келдери боюнча. Кумтор менен азыр булар эл ушундай аралашып атат, 106 тонна алтын бар деп. Анда 106 тонна алтын жок, ал жанагы канадалыктар иштетип чыгып кеткен, Кубаста хранилищеден ошончо алтын алабыз деген болжол бар. Элдин башы айланышпасын антипчи. Аны алабы, албай бөлөк болуп турабыз. Экинчи электр энергия боюнча жана Эрбол айтып кетпеди, 17 компания турат деп. 17 эмес, 29 компания турат. Ортомчу компаниялар. Токтогул кесинен чыгып, акыркы колдонуучуга жеткенче ортодо 29 компания чымчыктай ортосунун үстүндө отурат. Өздөрүнүн акчасын алып. А эгер ошол жерде ремонт керек болсо, аны мамлекет жазып атат. 1 сом 26 тыйындан алып, 2 сом 50 тыйындан сатып атат. Ошол ортодогу компаниялар. А бул биздин мырза Кудайга шүгүр деген тариф чыгарып атат. 1 сом 48 тыйын деп. Ошону жанагы патерияда коет, электриктер болсо түшүнөт. Ошону жабыш керек да. Жеп алган нерселердинчи. Үчүнчү маселе мүлк боюнча көп киши түшүнбөй калды. Булар эмнеге ушул законду шашылыш, мыйзамды шашып алып чыгып атат. Бу жерде бүт мамлекеттин мүлкүн саталы деген жок булар. Болгон алтын гана сверхприбыльный компанияларды сатканга жанталашып атат. Алар алтын өзүнчө бөлүп алып чыкса, эл мынтыбай кетмейт. Эмнеге алтын сатасың айта калган калып атат деп. Ошон үчүн жалпы мыйзам менен аркасына катып кирди бул нерсени. А мисалы тести же бир комбайнды сатсаң эч ким албайт, анткени аны эч ким иштете албайт. Убыт айтат. Мегаком, аэропорт, Кыргыз аэронавигация жана Самаган майк айткандай Жалал Абадтагы эме нефть боюнча. Кыргыз почтасы. Кыргыз почтасы боюнча бир мисал келтирип коеюн. Ошону оценка кылган балдар 15 миллионго баалап атат. 15 миллион сом. 1249
филиалы бар Кыргыз почтасынын. Бул мамлекетке кол салуу эмес, бул мамлекетке чыккынчылык болуп эсептелет. Мына ушул сыяктуу талаптарды коелу. Азыр биз баягы үстүртөн сүйлөй бергенде, булар көңүл урбайт, булар көнүп калган. Ондай фактылар менен берели. Мейли ошончо сатуулар келип атабы. Анда жарым жыл убакыт берсин бизге, эл сатып алалы. 93-жылы Россияда ушул эме колдонулганда, мейли сатсаңар сатуулар биз эл алалы деп. Анда ошо алты эмени жана сверхприбыльный компания барды. Эл алып коюп, элдин күчү жетет алганга. Ошончо сатуулар келип атса, баасын айтсын, канча деген бааны койду. Кыргыз почтасыныкы белгилүү 15 миллион койду. Рахмат, жейтип койсоңуз коюңуз. Ошо эгер талап кое турган болсо, ушундай талаптарды коелу. Анан кечип болуп 1 минут казино боюнча. Элдин баары казино боюнча айтып атат. Мыйзамды кийип атат, иштеткен жатат деп. Иштеп атат казино. 2 жылдан бери иштеп атат. Азыр көчөгө чыксаңар көрөсүңөр. Ringo Trade, анан дагы Один Trade деген англис шарттарды коюп кой туруп, сырткы жазуусу гана бөлөк, ичи мурунку эле казино. Казино буларга эмне керек, элдин баары түшүнүп турат. Уурдаган акчаны легалдаштыруу деген сөз. Эң оңой жолу. Ошон үчүн ушул 3 талапты коелу. Мен оюм. Рахмат. Рахмат.